Осмонкул Бөлөбалаев, Залкар Төкмө акын 1888 жылы Чүй областынын Ысык Ата районунун Чоң Далы айылында туулган. Атасы Бөлөбала сөз мергелип, элдик жомокторду, дастандарды көп билген киши болгон. Ал Осмонкулга Манас, Курманбек, Жаныш Байыш эпосторду жана элдик жомокторду айтып берип, көркөм сөзгө кызыгуусу арттырган. Токтогул Сатылгановдун ырчылык өнөрүн, акындык салтын Осмонкул акын шакирти Калык ырчы аркылуу өздөштүргөн. Осмонкул кандай темада ырдабасын төгүп жиберген артыкчылыгы, ырларынын салмактуулугу, санаттарынын учкулдугу, төкмөлүүнүн күлүктүгү, оюндагын табырдаган алымдуулугу менен жеңи жок Эшмамбет, Барбыдай, Актаңдай төкмөлөрдүн катарына кирет. Осмонкул Бөлөбалаев Кыз жибек, Козу Көрпөш, Баян сулуу дастандарын домбуранын коштоосунда аткара билген. Анын ырчылык өнөрүнүн өрчүшүнө Калык Акиевдин салымы зор.